о капырлар, дин бузуктар ар кандай майрамдарды чыгарып, ошол убакытта мындай айтканда скидка дейт экен да. Скидка чыгарат экен. Бал 50% скидка, 60% скидка, кээ 70% скидка дейт экен да. Бирок айланайын биздин мусулмандар болсо, именно 2 майрамыбыз бар экен, Ороз айт менен Курман айт. Ошондо биздин товарлар 70% кымбаттап кетет да. Кичинекей эле көчөңкө эле турган жүзүм, мына бүгүн 100 сом болсо, эртең майрамдан 600 сом болуп кетет. Айланайындар, субхан айтайын деген нерсем эмне? Келде мусулмандар, мусулманчылык кылабыз. Ошол мезгилде ушундай бир мусулмандарды ойлойлу. Биз мусулман ушул майрамдарда эт жебегендер эт жейт деп ойлойбуз. Көптөн бери жеген кедейген бал эт жейт деп ойлойбуз, бирок биздикилер болсо ошол жей турган этти ушунча кымбаттатып ийет. Bir koy masal 15.000 tursa hazır erteng gün soya turgan bolsam 25.000 деп коюп турат да, 25.000 болду. Атайын ошон үчүн билесиңер жан монополия деп коет. Ошону атайын элдер кыйналып турган мезгилде сатам деп чогултуп коюп тургандан кийин ошону саткан адамдар күнөөкөр болот.